8-9 же 10 саат уктадык. Жакшы эле уктагандай болдук, бирок эртең менен турганда мойнубуз ооруп калат, же башыбыз ооруйт, капталыбыз ооруп калат, же болбосо көңүлүбүз, настроениябыз вообще таптакыр жок, шалдырап баштайбыз. Эмнеге мындай болот? Кептин баары биз уктап жатканда кандай абалда уктайбыз же кандай позада уктайбыз, кептин баары ошондо. Кээ бир позалар бизге негатив алып келүүчү позалар. Уктап жатканда ал позада уктасак, эртең менен турганда биздин башыбыз ооруп, шалдырап же болбосо женибиз келе берет. Ал эми кээ бир позалар адамга эң жагымдуу позалар. Адам өмүрүнүн 1/3 бөлүгүн уктап өткөрөт. Ошондуктан бул видеодо кандай абалда уктасак бизге, ден соолугубузга, организмибизге пайдалуу болот, ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум, сиздер менен учурашып, амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Сиздер менен Ден соолук каналы. Достор, эгерде бул каналда чыгып жаткан видеолор сизге пайдалуу болуп жатса, бул каналды колдоп кое аласыз. Кантип десеңиз, жөн гана лайк басып. Сизге чоң рахмат, анда эмесе биз улантабыз. Номер 1 абал же болбосо 1 позиция. Түз чалкадан жатуу. Эки далыбыз төшөккө тийип турат. Медиктер уктаганда дал ушул абалда уктоону сунушташат. Анткени бул поза сизге эң аз жагымсыздыктарды алып келет жана башка позаларга караганда кыйла пайдалуу. Бул абалда уктап жатканда эки колубуздагы түз шымдын тигишинде жайгашуусу зарыл. Бул абалда уктаганда биздин омурткабыз түз өзүнүн табигый абалында болот. Жана да бул абал биздин башыбызга жана мойнубузга эң жакшы. Анткени уктап жатканда мойнубузга жана башыбызга эч кандай жасалма басым жасалбайт. Биздин органдар бул абалда кыйынчылыксыз өз функциясын аткара берет жана бул абалда уктаганда келбетиңиздин жаштыгы сакталып турат. Анткени жаздыкка бетиңизди коюп жана башыңыздын салмагы менен бетиңизди баспайсыз. Мындай учурда албетте жашыңыз өткөн сайын бетиңизге бырыш түшүүсү жай болот. Ошондой эле бул абал зарына боло берген адамдарга пайдалуу. Эгер сиз кечкисин зарына болсоңуз, капталыңыздан эмес, түз чалкаңыздан жатуу зарыл. Эгерде сиз омуртка ооруларына чалдыгып жүрсөңүз, же болбосо түз чалкаңыздан жаткан учурда омурткаңыз ооруса, кичине тизеңизди бүгүп уктасаңыз жеңил уктайсыз. Тизени бир аз бүккөндө омурткага болгон нагрузка азаят. Уктап жатканда тизени бүгүп уктоо кичине ыңгайсыздыктарды жаратат. Ошон үчүн уктоонун алдында жаздыкты же жумшак нерсени тизеңиздин алдына коюп уктасаңыз же атайын ушул үчүн жаздыктарды сатып алсаңыз ыңгайлуу болот. Эми эксперимент. Чалкаңыздан түп-түз жатып көрүңүз, андан соң тизеңизди бүгүп жатып көрүңүз. Тизеңизди бүккөн учурда омурткага болгон нагрузка бир кыйла азаярын сезесиз. Кийинки позиция көмкөрөдөн жатуу же курсак менен жатуу. Бул поза бардык медиктердин айтуусунда эң начар поза. Уктап жатканда биздин организмге көп ыңгайсыздыктарды жараткан поза дал ушул. Жана да көмкөрөдөн жатуу ислам динине каршы келет. Бул абалда биздин омуртка азыр сезилбесе да кийин ооруй баштайт жана жаш өткөн сайын протрузия жана грыжаны пайда кылат. Ошондой эле бул позада кан жакшы айланбайт жана ички органдарга чоң табигый эмес жасалма басым жасалат. Эгерде курсагыңар менен көп уктасаңыздар, сиздин келбетиңизге бырыш эрте түшөт. Башыбыз дагы туура эмес абалда жайгашкандыктан бул абал моюн остеохондрозун жана мээде кан айланууну начарлатат. Жана дагы өпкөбүзгө басым жасап атканыбыздан биздин дем алуу начарлайт. Эгерде уктап жаткан учурда дем алуу начарласа, жүрөк бул жетишсиздикти толукташ үчүн тезден сого баштайт жана эс алуу уктап жатканда жүрөктүн баттан согуусу нормалдуу көрүнүш эмес. Бул учурда дене толук эс алыш керек. Жана эң коркунучтуусу, бул абалда тамакты абдан тое жеп алып, көмкөрөңүздөн жатып уктаган коркунучтуу. Бул учурда ички органдар дээрлик бардыгы жабыр тартат. Бирок бир жакшы жагы бар. Бул абал бөйрөккө эң жагымдуу поза. Бирок эстен чыгарбаш керек, бөйрөктөн башка органдарга толук зыян экенин жана бул поза ислам динине каршы келет. Кийинки капталдан жатып уктоо. Дээрлик капталдан жатып уктоо бул жаман эмес, бирок өзүнүн кичине жетишпестиктери дагы бар.
Кээ бир адамдарга оң капталдан жатуу бул зарынаны пайда кылат. Бул ашказан менен байланыштуу. Ал эми сол каптал менен уктоо кээ бир адамдарга ички органдарга басым жаратып, ыңгайсыздыктарды пайда кылат. Албетте бардык адамдарга эмес, кээ бир адамдарга гана. Кимдин ички органы жабыркаган болсо, сол капталыңыздан жатпаңыз. Бул өзүңүз кыйнаганга дал келет. Эгерде капталыбыздан жатып, эгибизди төшөккө жакын кысып уктасак, моюн омурткасы жабыртартат. Бул нормалдуу эмес көрүнүш. Эгерде моюн омурткасын жабырката турган болсок, мээде кан начар айланат. Капталдан жатуунун дагы бир түрү бар. Бул түр эмбрион позасы деп аталат. Бул учурда капталдан жатып, тизебиз денебизге жакын бүгүлөт жана кичине омурткабызды бүгөбүз. Бул учурдагы нормалдуу болуп саналат, бирок бырыш бетке бат түшөт, анткени бетиңизди басып уктап атасыз. Эл арасында сол жак менен уктаса жүрөккө зыян деген миф бар. Миф деп жалганыраак сөздөрдү айтабыз, жана бул мифти дарыгерлер четке кагат. Капталдан жатып уктоо дени сак адамга эч кандай коркунучу жок, эгерде жүрөгү оорулуу болбосо. Албетте, эгерде адамдын жүрөгү ооруп жатса, сол жак менен жатса, жүрөккө болуп жаткан басым дароо сезилет. Капталыбыздан уктап жатканда жамбаш сөөктөрүн дагы эске алышыбыз керек. Уктап жатканда эки бутуңуздун ортосуна жаздык же одеял коюп уктагыңыз келген учурлар болду беле? Мындай көрүнүш сизде болгон болуш керек. Мунун себеби, эгерде эки тизеңиздин ортосуна жаздык же одеял же башка жумшак нерсе коюп уктасаңыз, бул жамбаш сөөгкө болгон нагрузканы кыйла азайтат. Бул жамбаш сөөктөргө абдан пайдалуу. Жана дагы тизенин ортосуна койгон шаймандар азыркы учурда сатылат. Эгерде сатып алууга шартыңыз жок болсо, албетте биз сүйгөн жаздык эң идеалдуу вариант. Эгерде капталыңыздан жатып уктоонун сүйүүчүсү болсоңуз, капталыңыздан жатып тизеңиздин ортосуна эч нерсе койбой уктасаңыз, жамбаш сөөктөрүбүз жакшы эс ала албай калат жана жаш өткөн сайын жамбаш сөөктөр талып, ооруй башташы мүмкүн. Эгерде азыркы учурда жамбаш сөөктөрүңүз ооруп жатса, капталыңыздан жатып уктаганда тизеңиздин ортосуна жаздык коюп уктоону унутпаңыз. Бул ыкманын жамбаш сөөктөрдү калыбына келтирүү касиети бар. Медиктердин изилдөөсү. Медиктер адамдын денесиндеги бир күндүк метаболизмдердин калдыктары уктап жатканда сыртка чыгып кетүүсү жөнүндө изилдөө жүргүзүшкөн. Метаболизм деген адамдын денесиндеги химиялык реакциялар жана ошол реакциялардын калдыктарын денеден чыгып кетүүсүн изилдешкен. Адамдын мээси эң көп энергия жеген орган. Көп кан керек, көп кан барат, көп кычкылтек жана глюкозалар көп барат. Ошолордун ортосунда болгон метаболизмдердин калдыктары уктап жатканда тазаланат, достор. Ошон үчүн 7-8 сааттан кем эмес укташ керек. Жана дагы кызыктуусу, капталдан жатып уктаганда метаболизмдердин калдыктары жакшы тазаланат экен, достор. Чоң рахмат, достор, видеону аягына чейин көрүп койгонуңуздарга. Эгерде бул видео сиздин жакындарыңызга пайдалуу болсун десеңиз, бул видеонун ссылкасы менен бөлүшүп коюңуз. Достор, эгерде видео жакса, лайк менен колдоп коюңуздар. Жана дагы мындан ары сиздер үчүн пайдалуу видеолорду чыгара бермекчибиз. Көрүп койгонуңуздарга чоң рахмат. Кийинки видеодо көрүшкөнчө ден соолукта болуңуз.